Ош шаарындагы реабилитациялык борбордо кыймыл таяныш жагына мүмкүнчүлүгү чектелген жана ортопедиялык, неврологиялык жактан жабыркаган балдар тарбияланат. Борборго кайрылган балдардын 80% шал оорусуна кабылгандар. Бул жерде медициналык реабилитациялоо жумушунан сырткары социалдык жана педагогикалык усулдарда жүргүзүлөт. Балдар борбордо дарыланганча бири-бири менен баарлашып, сүйлөө мүмкүнчүлүгү да жакшырат. Мындан сырткары мамлекеттик иш-чаралардан, мамлекеттин деңгээлинде иш-чаралардан сырткары биз коомдук фонддор менен иштеп, ар түрдүү проекттер тартылганбыз. Бул проектлердин негизинде акыркы проект болуп бул Eco Corporation уюмунан каржыланган ата-энелер инклюзивдүү коомдо деген аталышта проект ишке ашырылып жатат. Бул проект 2014 жылдын август айынан бери жүргүзүлүп жатат. Проекттин негизинде биз көптөгөн ата-энелерге, балдарга негизинен социалдык жумуштарды, маалымат, информацияларды таркатуу, методикалык усулдарды үйрөтүү жана аутизм менен жабыркаган балдарды жардамдарды көрсөтүү, ошолор менен кандай иш алып барылуу ушулар жөнүндө жүргүзүлдү. Хамидулло Нурдиновдун небереси да борбордо дарыланат. Хамидулло мырзанын айтымында небересинин сол тарабында кыймылы жакшы эмес болчу. Эми басууга умтулуп, күндөн күнгө аракети күч. Жүргөндө жакшы иде. Неберебиз ушу миясы менен умурткадан сууагандан кийин ушундай болуп калды да. Басышы машы оң аяк, сол аяк менен сол кол ушундай болуп да. Баса алмайапты да. Билгениңизге канча болду? Жылыш барбы? Жылыш эми азмат ушу өзгөрүш болгондой болуп атат эми. Реабилитациялык борбордо кыймыл таяныш жагына мүмкүнчүлүгү чектелген 200 жана 35 аутизм менен жабыркаган балдар бар. Борбордогу балдар ден соолугу жакшырып мектептерге бөлүнөт. Маселен, өткөн жылы 10 бала жалпы мектепке барган. Аталган борбор эки уюму менен тыгыз байланышып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берүүдө. Борбор жалпы 70 орунга ылайыкташтырылган. Бизге 5-4,5 жашында аутизм деп диагноз койгон. Андан кийин биз каяка барарыбызды, каяка кайрыларыбызды билбей Бишкекке алып барганбыз баламды. Ошондо Бишкектен рука в руке деген аутизм боюнча фонд бар. Ошолорго барып кайрылсак, ушул жака силер Ош региону боюнча ушул Smile Kids аутизм балдарга жардам берет деп, жардам көрсөтөт деп бизди ушул жака жиберишкен да. Ошондон биз ушул фонд менен таанышып, ушул фонд менен иштешип калдык. Кыймыл таяныш жагына мүмкүнчүлүгү чектелген балдар Араван районунда да бар. Алардын бири Алихан. Ал азыр 8 жашта. Алихан басуу жана сүйлөө жагынан кыйналгандыктан 6 жашынан баштап үйдө билим алат. Азыр сүйлөп басууга да аракет жасап калды. Малды неме дейт орусча? Малды. Корова. Мышыкты неме дейт орусча? Мышык. Мурда отура албайт эле. Анан азыр басып, сүйлөп, санашты үйрөнүп, жакшы болуп калды. Ошондой балдарга кошулса, өзгөрөт экен да. Үйдөн чыкпайт эле да. Ошондой эле. Азыр 8ге чыкты. Үйдө алганыңыздарга канча болду? Андан кантип келишип? Азыр 2 жыл сүт алып, ушу балага жакшы болуп калды. Үйдөн чыгып бардыгы сүт, каймак. Мурда сатып келип, айылдан издеп кыйналат элек. Алихандын ден соолугу үчүн ата-энеси ИККО уюмуна кайрылган. Аталган уюм лизинг аркылуу музоо сатып берген. Инклюзивдик коомду куруудагы лидер ата-энелер деген долбоор боюнча түштүк аймагын кыдырып чыгышкан. Алардын ичинен Араван району бул долбоорду жактырып колдогон. Учурда район боюнча жалпы 51 кыймыл таянычы начар балдарга аталган уюм торпоктуу уй сатып берген. Мындан тышкары ИККО уюмунун жардамы менен мугалимдер да жалданып, балдар үйдө билим алууда. Долбоорду биз 3 жылдык келишим менен, келишим райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, ошол уй берилген ата-эне, анан ИККО уюмунун адиси болуп биз жактан. 3 тараптуу келишим 3 жылга лизинг түрүндө. Алар ай сайын келишилген баада аныкталган, өздөрү уйду кандай баада алса, ошону 36 айга бөлүп, ошону 36 айда өзгөрбөстөн ушул сумманы төлөп турушат. Мөөнөтү бүткөндө келишимден ошол уй алынган төл 3 жылдын ичиндеги баары ушул үй бүлөгө калат. Биз жана келишимде оорукчан баланын атына алып беребиз.
Долбоордун максаты оорулуу балдарды нукура таза сүт менен азыктандырып, ден соолугун жакшыртуу. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.